şahar üçün köp jumuş жасады. Şahar üçün güydü, şahardı оңалтон, тазалыгын, турак жайларды куруу боюнча мына кыргызга тарапта обществолордун бүт кырсыкларын жаап берди, элдерге жакшылык кылды, элдердин кыйынчылыктарын жеңилдетти. Ойлогон иштери эми азыр иштебей калган үчүн ойлогон иштери ашпай калды. Көп пландары иштери аткарылган жок. Бирок келечек үчүн чоң иш жасагысы келген ойлору болгон айтылган. Жетекчиликке келгенде кандайдыр бир өзүнүн ошондой бир алдына чоң тапшырманы жоопкерчиликти коюп келеткен. Мына ошондой улуу бийик адамдардын бири мен Мырзахматов деп эсептейм. Мырзахматов чындыгында эле ушу шаарга жетекчилик кылгандан бери шаардын өздөрүсү шаарды жашатып эле койду деп эсептейм да. Алдынан көп максаттар койгон экен, ушунун баары аткарылып атты эле. Кандайдыр бир деңгээлде укугун токтоого түшүп, баштаган ишин аягына чыкпай, элдер бир топ арсалып көчөдө калды. Ошолордун бири менмин. Мен деле мына ушул көчөдө эми жашап иштеймин. Бүгүнкү күндө арманды айта турган Мырзахматов жок. Мен Мырзахматовду колдойм. Кайсы жерге барса да. Ушундай азаматтар биздин заманыбызга керек. Азыркы мэрибиз деле бир топ максаттарды коюп келет, бирок эми гана ишин баштап Мырзахматов деңгээлде көрсүн элек да. Элдин баарына эле угамын Мырзахматовду. Ушунчалык артынан көп өкүнүчтүү армандар менен айтып келип Мырзахматов болгондо көбүрөөк өкмөк, ал андай болмок, мындай болмок деген сыяктуу сөздөр айтылат. Өмүр берсин Мырзахматов, кайсы жерде болсо дагы. Onu sot çeşit de sot hakkında sot koyup açıkan. Bura sot koyup açıkan. Kандай иштеген? İştegen jak iştegen. Elge jakkan, el bardığını mıktat etken. Şunday jak iştegen, jak şulgan. Buna bazarlarda köçülüp, maşın bazarlarda kanç işlerde buldu. Köpröktü, neme oldu, bu adren şutbey tırattılar. İştegen diye açıkan. Bura Kırgızga düşman çıkıp жаткандардагы жок эмес да. Анткени мына Мелис Мырзахматов камакка алынды деген сөздөр болуп атат. Бул чындык болсо мен ойлойм, Мелис бул кылганы кыргыз бул Мелисти камайм деген Мырзахматовду камайм дегендер кыргыздын душманы го деп ойлойм. Шаар өзүңөр деле, например, көрүңөр, же бизде эстеликтер бар беле, же бир нерселер бар беле. Аябай жакшы кылып кетти. Мурунку мэрлер да эми буга чейин Масалипке чейин башка мэрлер болду. Алар эч нерсе кылган жок. Эч нерсе. Например, мына Мырзахматов көрдүңөр. Ана Манастын эстелигин тургузду, бейбарстыктын тургузду, жолдорду оңдоду, адамдарга мына врачтарга, мугалимдерге зарплатасын көтөрүп, аябай жакшы кылды. Мен өзүм да кирейин дедим эле, ошо кирей турган маалымда уже Мырзахматов иштен алып коюшту. Мен айта турган сөзүм ушу. Мырзахматовго, наверное, эч ким жетпесе керек. Мына жаңы мэр келди. Бул ал деле жасап атат. Көрүп атабыз. Акырын жасап атат. Мына жолдорду, мына көпүрөнү кайра эме кылды. Уже көпүрөк урулуп түшүш керек эле. Мына Мырзахматов болгондо көпүрөк урулуп түшүш керек эле. Мына кеч калып калды. Бул ата бабабыз басып жүргөн көпүрөк. Мен жашымда ошол жерде жүгүрүп жүрөтүм. Азыр мына базарларды көрүп атасыңар, эмелерди көрүп атасыңар. Адамдар путтарын сындырып алып болса, жыгылып калып атат. Кече өзүм чалгаман түшүп калдым чындыгы. Өзүм мына 52-ге келдим. Мелис Мырзахматовда адам жок болсо керек. Ал кайсы акчаны иштетти, эмне кылды, аны биз билбейбиз. Бул баланы кунтабайлы өзүнүн ордуна эле коюп койсо болот эле. Бул баланын салымы ошого салым аябай чоң, зор болгон да. Мен колум ушул баланы кайра ортого койсо болот эле.